Assalamu alaikum dostlar. Bugün обзорда ушундай Lexus EF 300 гибрид 2021-жылкы 2-ай комплектация экзекьютив. Состояниясы өтө мыкты, таптаза, полностью өзүнүн заводской краскасында. Алмашкан детальдар да жок, даже мындай кичинекей чийик, вмятинка эч нерсе жок. Идеал десек. Вот 101 000 пробег. Машина отолуп турат. Şu фарасынан дароо байкасаңыздар болот, экзекьютивдики ушундай 3 линза келет. А башкаларыныкы мындай бир эле линза болот. Так, машинанын дароо баасы боюнча айта кетейин, $29 500 экен Кореядагы баасы. Кыргызстанга турушу бир 34 500 тегерден турат под ключ, доставка растаможкасы. Бул баягы жылы 21 болгон үчүн растаможкасы да кымбатыраак болуп кетет. Жана точно эле ушундай комплектацияда, бирок 2019 жылы. Анан краска болгон жерлери бар экен, бир жарым деталында краска бар десем болот. Текшерип чыктык, бирок шпаклевка жок. Бул да комплектация экзекьютив, трехлинзовый. Бул 2019 жылы. Бунун баасы Кореядагы $26 000 экен. $26 000 Кыргызстанга болжол менен 30 500 же 31 жакын болот. Под ключ. Мынакей достор, айырмасы ушул. Пробеги да бирдей эле, 100 000 чукаган экен. Бунун баягы жылы эскилек болгон үчүн растаможкасы да арзан. И краска болгон үчүн так кичине баасы арзан болот. Ушундай достор. Так, машина боюнча кыскача айта кетейин, 18-чи дискалар, состояниясы өтө мыкты. Эшикте мындай көрсөңүздөр, четтеринде полный бронепленка чапталган, ошондой эле ручканын астында да баягы эң көп царапина алып турган жерлерин баарын ушундай чаптап койгон экен. Так, акустика Марк Ливинсон. Шторкасы бар. Бул жактарында дверной картасы өтө жакшы, эми качествосы билинет. Корейский машиналарга салыштырмалуу. Баасына жараша качествосы жогору. Так, могул жактарында да бар экен. Бронепленка. Так, эми салон боюнча диван состояниясы идеал. Таптаза экен. Пробеги деле өтө аз деп айта албайм. 101 000 пробег. Бирок аябай мыкты, артқы оптикасы да четкий көрүнөт. Ичинде так, электробагажник. Генен аябай. Так, запасканын ордунда ушундай набор бар. Бүт баягы шилдиктери, бүт баары тең ордунда. Полностью заводской бойдон. Так, бул жагынан көрсөтө кетейин. Дверной картасы таптаза, диван состояниясы идеал, аркасына менимче көп деле отурбаса керек. Алдына келсек, память сидений бар, пассажирдики да, полный электропакет. Бүт баары тең иштейт, кыскасы. Онда строчкалар аябай кооз көрүнөт. Датчик слепой зоны, строитель поворотников, көзгөлөр да үстү кара болуп кетет. Ар бирибизге насип кылсын ушундай машиналар. Мындан да жакшыларын айдайлы буюрса. Так, водительский жак. Память сидений, полный электропакет. Мынакей 2-ай 21-жылкы машина. Так, полный электропакет. Сиденьенин абалы да өтө мыкты. Эми рулга отурсак. Мындай под дерево вставкасы бар бул жагында, бул жактарында дагы. Эми жактары кожа. Эми руль өтө мыкты жасалган. Жеңил. Так, мынакей пробеги 101 000 оригинал пробегте. Проекция бар лобовойдо. Мынакей көрүнүп атабы сиздерге. Так, ушундай эле чоң широкий монитор. Бул жактарында обдув подогревтери бар. Алдыңкы сиденьяныкы подогрев руля, электроручник, старт-стоп. Кыскасы достор, керектүү нерсенин баары тең бар бул жакта.
Так, бұл жанагындай мышкасы, ключ, 2 ключ болуш керек. Тактап берем мунусунда. Режим езды. Так, селектор передач. Камера заднего вида. Тилекке каршы 360 жок экен. Бирок калган баардык нерсеси бар. Фирменин өзүнүн сааты Lexus току. Люк. Бул жагы да ачылат. Капталга ачылган подлокотник. Беспроводная зарядкасы менен. Ушундай достор, машинанын абалы өтө мыкты. Баасына жараша 34.500 турат Кыргызстанга. Кимге кызык болсо кайрылыңыздар, таап беребиз. Булардын ак светтери да бар достор. Ким баягы ак светтерин издегендер көп негизи, бирок кичине кымбатыраак болот алар. Мындан да кымбатыраак болот тазалар. Ушундай. Ушул светтердин негизи аябай көп. Актары азыраак болсо да кымбат. Анан каралары да жакшы көрүнөт. Ушундай караларын да таап беребиз. Executive, F-Sport деген комплектациясы бар. Алдыңкы решеткасы спортивный болуп келет. Ушундай достор. Булардын расходу да өтө аз. Бир 6,5 чет, эң максимум учкендечи. Айдап текшерип көргөм. Камриники да ошондой. Болжол менен 5,5 тегерегинде чет да. Өтө көп катуу айдабаса. Ушундай достор, биз Сеулдагы автосалондун биринде жүрөбүз. Ар кандай машиналар бар. Немецкий автопром, японский, корейский бар тең бар. Мынакей оталды. Бунда кыскача көргөзүп кетейин. Мунун тилекке каршы ключи жок экен, мында тартайын десем. Жок, комплектациясы бирдей эле болгону, краска болгондо 30.500 турат под ключ Кыргызстанга. Чистокровный японец бар. Япониянын өзүндө сборка болуп, под корейский рынок анан бияка келет. Бул жакта эч кандай чогултулбайт да Кореядан. Ошондой эле Mercedes, BMW-лар да ошондой. Бүт ошо Австриядан, Германиядан, кээ бирлери Америкадан чогулуп, анан Кореяга келет. Под корейский рынок чогулат да. Ушундай.